Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Албетте, дүйнөнүн жүзү тынч эмес кайра болуп жатат. Биздин чек арабызга жакыныраак бир мамлекет карай чоң согуш башталып жатат кайра. Бул согушту Трамп токтоттум деп, ошо дүйнө тынчтык премиялар бар меники дегенсиген, бирок тилекке каршы азыр ал согуш токтотулган жок экен, убактылуу гана тынчыган. Бирок азыркы күндө өтө катуу болуп кетип жатат. Бул деген согуш Пакистан менен Афганистандын ортосунда болуп атат. Жогусу мындайын айтканда, Афганистандын өкмөтү менен болуп атат Пакистандын ортосунда. 26-27 бирдин айынын күндөрүндө февраль 2026 жылы бул деген чоң согушка айланып кетип баратат жана мунун басымы, мунун кесепети өтө чоң болгон жатат. Эмне болуп кетти? Кечинде 26 февралда бирдин айынын 26-сында кечөө талиптер чабуул жасашты бүт Дюрант линиясы боюнча, Дюрант сызыгындагы чек ара ичинде. Албетте ушул чабуул Пакистанга өтө жаккан жок. Нахангадан болду, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия жана Пактикадан болду ушундай атака. Талиптер ошо 10дон ашык блокпост жана ошо чек аранын жанындагы чептерди алдык деп айтты. Сырткары 55 пакистандык аскерди өлтүрдүк деп жарыялады. Албетте аны мындай жөн эле карай бермек беле Пакистан өкмөтү 27 бирдин айынын күнүндө таң атпай Хазап Ли Хак же болсо биздин мындай адилеттүү ачуулук деген ушундай спецоперацияны башташты. Алар деген токтобой ошо талиптердин позицияларына авиа соккуларды кыла башташты, чабуулдарды башташты. Кабулда, Кандагарда, Пактия провинциясында расмий мамлекеттик имараттарга соккуларды кылды, талкалады, ушу бомбаларды таштап. Албетте бул деген ушу акыркы бүт Талибан менен Пакистандын өкмөтүнүн тирешишинде алгачкы жолу болуп жатат. Буга чейин ушундай болгон эмес. Мурун ошо силер деген атайын ушу күчтөрдү дарытып атасыңар, ички Пакистандын оппозициясы же болсо мындай террористтик топторду дарытып атасыңар, террористтин лагерлерин согуп атасыз деп мурун башка жерлерге сокчу. Азыр болсо дал өкмөттүн имараттарына сога баштады. Пакистандын коргоо министрлигинин башчысы Хаваджа Асиф айтып атат, биздин чыдамыбыз түгөндү дейт. Биздин ортобузда Афганистан менен Пакистан элинин ортосунда ачык согуш башталды деп жатат да. Эми бирок акцент кылып атат, эл менен эмес дейт, ошол өкмөтү менен деп жатат да. Анан Торхам деген ушундай чек арадагы Дюрант линиясындагы кесилиште аябай чоң артиллериялык дуэлдер болуп атат. Эки тараптан гаубицаларды колдонуп, алыска атуучу системаларды, градтарды колдонуп аткылап атышат. Ушул жерден анан миңдеген ушундай жарадарлар, оңдогон өлгөндөр деп болуп атат деп маалыматтар келип атат бүгүнкү күнү. Пакистанда бүгүнкү күнү ошо 133 киши набыт болду дейт пакистандык аскер. Талиптерден дейт 200 оор жарадар дейт жана 27 Талибандын чептери талкаланган деп жарыяланып жатат. Талиптер айтып атат, биз 55 пакистандык аскерди өлтүрдүк дейт. Өзүбүздүн жоготууларыбыз аябай аз дейт. 8-11 киши дейт. Жана бир нече ушундай тынч жарандар деп жатат да. Эмнеге ушул нерсе болуп кетти деп карасак, эмнеге ошо согуштун маңызы, мааниси эмнеде, эмнеге ошол тынчыбай атышат деген сөздөрдү карасак, эң чоң мындай акыркы кагылышуу өткөн жылдын октябрь айында болуп кеткен. Эң негизги себеп буга Техрик-и-Талибан Пакистан же болсо ТПП, пакистандык талиптер. Биринчи билесиңер, пакистандык талиптер Пакистанда пайда болуп, пакистандык өкмөт азыр биз Афганистанды басып алабыз, анан Афганистан бизге жардам берет. Афганистан Индияга болуп жаткан ушундай кагылыштарда ошо көбүнчө Жамму Кашмирде балким бизге жардам берет деген ниетте болушчу, бирок бул жерден сен багып жаткан музо сени сүзүп алды, ушундай болуп деп айтып атышат алар. Анткени алар баккан Талибанды, алар акча берген, жардам берген, Кытайдын акчасы менен бөлүшкөн деп айтып жатышат. Бапестешкен, эми болсо ошо Пакистан талиптер болсо баш ийбей, кайра эле моюн сунбай каршы мындай бурулушту деп айтып жатышат да пакистандыктар. Талиптер айтып атат, силер деген ошо талип элин, бүт ошо пушту элин Пакистанда аябай кыйнап атасыңар. Силер деген ошо силердин өкмөтүңөрдү түшүрүш керек. Ислам мамлекетин нак
орнотуш керек, ошо расмий силердин бийлигиңерди жок болуш керек дегендей сөздөр болуп атат ошол Техрике Талибандын өкүлчүлүктөрү тарабынан. Анан албетте ошол Пакистан айтып атат, бизде ошо кармалган же болбосо издөөгө салынган үй-бүлө мүчөлөрүнүн өкүлдөрүн же болбосо түзмө түз эле ошо согушчандарды Техрик Талибан Афганистан өзүнүн өлкөсүнүн ичинде жашырып жатат дейт. Жана ошол ТПП аскерлери тынбай Талибандын атынан, Техрике Талибандын атынан Пакистандын ичинен ушундай теракттарды же соккуларды өкмөттүк имараттарга жасап атат дейт. Бул жерден базарларга жардыруулар болду дейт. Аскер базаларына, милиция пункттарына болду дейт атакалар. 25-жылы ушундай атакалар аябай көп болгон. Анан ошонун эсебинен жөн жарандарда, тынч жарандарда, согушчандарда, милицияларда жарандык кызматтын мындай кызматкерлери да жарадар болуп же өлгөн да. Ошого аябай начар көз карашта Пакистан өкмөтү. ТПП болсо бул деген афган талиптеринен бөлүнгөн өзгөчө бир бөлүк. Бул деген 2007-жылы түзүлгөн. Алар пушту тилинде сүйлөшөт, көбүнчө ошо Америкага каршы согушушкан, Пакистан территориясынан келип туруп Афганистанга кирип, Афганистандын Америка Кошмо Штаттарды жеңгенге жардам берген топтор. Афгандык талиптери бирок аларды кайра ошо Пакистан өкмөтүнө куралын алып алып, колуна карматкысы жок. Алар айтып атат, бул биздин ага инилерибиз дейт. Анан албетте бир четинен Пакистанга айтылган маалыматы боюнча Афганистан тарабынан Афганистан өкмөтү коркуп жатышат да. Булар эгерде биз деген булар кармап баштасак дейт, Техрик Талибанды Афганистан территориясынын ичинде. Анда булар ИГИЛ Харасанга өтүп кетишет дейт, Даишке. Анан Даишке өтүп кетсе, Даиш Афганистандын ичинен ошо бийликке келип калышы ыктымал. Бийликке келсе Даиш Харасан, анда Афганистан Кабулдагы ошо Пакистандан келген пушту өкмөтү, же болбосо азыркы Талибандын өкмөтү түшөт дейт бийликтен деп. Сөздөр айтылып атат. Экинчи ушундай себеби 2611 километр узундан алганда Афганистан менен Пакистандын ортосунда ушундай сызык бар, Дюрант сызыгы. Афганистан аны эч качан кабыл албайт, аны эч качан тааныбайт. Анан Пушту жана Белуджистан бөлүктөрү ушу Пакистанга кирип кеткен. Бул биздин мамлекет деп эсептейт, биздин жер деп эсептейт. Анан ошон үчүн Пакистандын бүт Пушту элдери Афганистан менен бириксин деген талаптарды коёт. Талиптер аны Дюрант сызыгы деп гана аташат, эч качан чек ара деп аташпайт. Жана ошо Пакистандык пушту жашаган бүт жерлер Афганистанга расмий түрдө өтүш керек деген талаптарды коюшат. Ошондой талаш. Анан дагы бир нече ушундай себеп азыркы Пакистандын ушундай ачык согушка өтүп кеткен. Пакистан көңүлүбүз калды дейт. Афганистанга биз ушунча жардам бердик, ошо пуштуларга ушунча жардам бердик, курал бердик. Аларды Америка Кошмо Штаттар менен согушуп атканда Афганистан территориясында курал жарак берип, акчаны жеткирип, дүйнө жүзүнөн ошол жыйналган баягы мусулман интернационалдын келген каражаттарды бөлүшүп аттык дейт. Өзүбүздүн өкмөтүбүздөн да берип аттык дейт жардамды. Ошол Индияга каршы ушундай кандайдыр бир чоң мындай тең салмакты сакташ үчүн мусулмандар ушул жерден күчөккө кирсин деп аракет кылдык элек дейт. Бирок Пакистандын өкмөтүнө ушуну баш ийип дос болгондун ордуна расмий Кабул дейт, ТППны колдой баштады. ТПП болсо расмий түрдө ушу Пакистан өкмөтүнө кол салып атат дейт. Ошон үчүн Исламабад, Пакистандын ошо борбор калаасы, бул нерсеге чыдамы жок, биз деген жарылдык, биз деген ушуга чыдабайбыз деп туруп, анан ошо 25-жылы ушул сөздөрдү айта баштап, азыр 26-жылы ушундай толук кандуу согушка өттүк деп айтып жатышат да. Албетте, эгерден кандай эмнелер болгон, эмнеге бул чоң атаканын астында эмне болгон деп карасак, 22-бирдин айында Пакистан ТППнын лагерлерин Афганистандын ичинен ушундай бомбалаган. Анан октябрь 25-жылы ошо чоң чек аранын жанында, Дюрант линиясы жанында согушуулар болгон, оңдогон өлгөндөр болгон ошол жерден. Бул жерден анан Түркия, Катар, Сауд Аравия жана АКШнын басымы менен ушундай тынчтыкка келишкен алар. Анан 24-25-жылы ошундай кичинекей согуштар, бар кагылыштар боло берген, кичинекей топтор бири-биринен атышышкан, Пакистандык, Афганистандык. Жана ошол ТПП Пакистандын ичинен дагы атакаларды өтө чоң өткөн, Пакистан аларга каршы
чоң мындай жыйноочу операция жасаган, бирок ал операция жыйынтык бербеген. Анткени ТППнын аскерлери улам Афганистанга Дюрант сызыгы аркылуу качып кетип атышты. Анан азыр болсо абал өтө оор. Пакистан расмий түрдө Афганистандын өкмөттүк имараттарына жана башка инфраструктурага согуп атат, энергетикалык инфраструктурага да сокку болду деп айтып жатат. Жана ушул расмий түрдө Пакистан ачык согушту жарыялады жана Талибанды жок кылабыз дешти. Талибанда авиация жок, ошон үчүн мындай авиациялык атакаларга туруштук бере албайт, бирок Пакистан биз партизандык сокку беребиз, биз деген жооп беребиз деп ошону менен азыр ошо абал калып атат. Согуш ачык мындай уланып жатат жана ушул Талибан тарабынан чоң соккуларды алып жатат деп айтылып жатат да Пакистандын ичинен. Ушундай туугандар, кошумча карасак, негизи дүйнө жүзү боюнча Украина менен Орусиянын ортосунда кызуу согуштар болуп атат. Тынчтык сүйлөшүүлөр жыйынтыкка чыккан жок. Ушактар чыкты, ушул Франция, Британия Украинага курал берет экен деп ал ушактар тастыкталган жок расмий түрдө. Ал ушак боюнча эле калды. Анан албетте муну Орусиянын жагынан эле ушул маалымат берилди деп айтылат. Францияда, Британияда жок биз эч кандай ядердик мындай курал Украинага бербейбиз дешти. Украина Фламинго ракеталарын колдонуп, ушу Искандерлер жасаган ракета заводдорун бомбалашты. Албетте Трамп болсо ушул тынчтык кеңешин өткөрүп, ошол жердеги Газа территориясын бөлүштүрдү. Анан албетте ал боюнча эмки видеодо сөз кылабыз да. Анда эмесе эмне деп ойлойсуздар, комментарийлерди жазгыла. Сиздер менен Искендер Шаршеев болду, саясаттануучу, экономист. Пикирлериңерди күтөм комментарийден. Кандай деп ойлойсуңар, бизге коркунуч канчалык биздин мамлекетке? Ушул азыркы чоң Пакистан менен Афганистандын ортосундагы боло турган согуштукун. Эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө.